Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Кайрадан сиздерди күтүп көрүлгөн наар көрсөтүү сетирде. Аны мен Сейтен Мираев алып барам. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүн биз шаарыбыздагы Panda Food кафесине келип отурабыз. Анда каарманды мен сиздерге тааныштырып өтсөм, Жигитали Мурзапазов. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер. Бул мырза дал мына ушул ашкананын кожоюну, тактап айтканда ашпозчусу. Сиздерге өз өнөрүн көрсөтөт, ошондо жалпы көрүүчүлөргө эмне деген өнөрүңүздү көрсөтөсүз. Бүгүн сиздерге Филадельфия классический ролл көрсөтмөкчүмүн. Демек, ардактуу көрүүчүлөр, биз Япония ашканасына сапардатабыз десем болот да, себеп дегенде бул ролл Япониянын улуттук тамагы. Ошондо эмнелер керектелет айтып өтсөңүз? Биринчиден бизге нори, водоросли, лосось, рис, огурец, сыр сливочный. Жакшы, ардактуу көрүүчүлөр, мына күрүчтү атайын сууга бышырып алган. Жана ошондой эле лосось балыгы, бадыраң, сыр, ооба. жана ошондой эле Нори кагазы. Нори кагазсыз ролл болбойт негизинен. Жакшы, анда баштайбызбы? Эмнеден баштайбыз? Кантип көрсөтүп бересиз? Рис алабыз. Канча грамм күрүч керек? 130 грамм күрүч. Мындай жазып алабыз. Воздушный түрдө. Оодарабыз. Сыр. 40 грамм сыр. Ушундай майлуу сыр болуш керек экен. Ооба. Атайын роллдордун сыры болуш керек. Ооба, сливочный. Огурец, бадыраң. Бадыраңды алдын ала кесип алганбыз. Даярдап алганбыз. Ороюбуз. Катуу орош керекпи? Жок, мындай. Слегка эле. Андан кийин лососту үстүнө коебуз. Мына ушул суши жасап атканда сөзсүз түрдө мисалы башка жактан үйрөнүп келдиңер да. Ооба. Ошонун технологиясы менен жасайсыңарбы? Ооба, ошондой. Өзүңөрдүн фантазияңарды да кошуп коесуңарбы? Ончо фантазия кошулат, өзүбүздүкү дагы анан. Көбүнчө ошол жактан үйрөнүп келген технологиялар. Жакшы. Анан биз билебиз, Европа ашканасында мисалы кошуна өлкөлөрдө аябай сушини баалап жешет. Биздин эне кандай буга? Суроталар жакшыбы? Бизде мал акыркы жылдары жакшы жеп калышты. Жакшы, азыр эми даяр болду, э? Даяр болду, азыр кесебиз. Катыш керекпи же? Жок, болду, даяр. Ошол замат эле кесебиз, Ооба, сразу. Канча сантиметрден кесилет? 2,5 сантиметрден. Ортого. Бул бир порцияда, э? Ооба, бир порция бул. Эми Ана сиздерге Филадельфия. жакшы. Азыр болсо тарелкага салып, кантип конокко тартылат, ушуну да көрсөтүп берсек, сөзсүз түрдө соустар болуш керек го? Ооба, соустар болуш керек. Имбирь маринованный. Маринадталган имбирь экен, э? Кандай соус кошобуз ушунда? Соевый соус аркаңыздан аласыз. Бардыгын соусник. 20 грамм бир болуп кетет. Андан соң аталышы васаби, васаби салабыз. Бул атайын соус экен, э? Атайын соус, Сушу менен берилет, э? Сушу менен берилет. Кандай жасалат? Бул порошок даяр келет. Анан суу менен эле аралаштырып берилет, ошол эле кипяток менен. Жакшы, анан Жигитали айтсаңар, ушул сушиге керектелүүчү балык кандай даярдайсыңар? Же болбосо чийкеле балыкты кесип туруп эле ушул ороп коесуңарбы дегендей.
Бул балыкты келгенде туздалат. Не сырой эмес. Слабосоленый десек болот. Жок, азыраак өлчөмдө туздалып. Туздалып, азыраак өлчөмдө ооба туздалат. Канча убакыт турганда мисалы даяр болот? Колдоно баштайсың. Туздалгандан кийин. 12 саат турат да. 12 саат турат. Жакшы. Анан сөзсүз түрдө Сушини соустар соустар менен ооба. Жакшы. Самый главный имбирь. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз экинчи тамакты жасоого өттүк. Бүгүнкү программабыздын каарманы дагы бир ирет эсиңиздерге сала кетсем, Panda Food кафесинин башкы ашпозчусу Жигитали Мурзапазов азыр сиздерге эмне көрсөтүп берет? Мен көрсөтүп бермекчимин японский Паста экен. паста. Япон ашканасында да салуучу паста. Бул Италия пастасынан өзгөчөлөнүп турат. Ооба. Азыр өзгөчөлүктөрүн айтып берет. Эмнелер керек дейт ошондо? Уети маринованный. Маринадталган ует экен. Уети ооба. Овощи. Жашылча жер жемиштер экен. Жашылча жер жемиштери ооба. Бул жерде көрсөңүздөр, урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр эле байкайсыздар. Болгар калемпири, лоя, пияз, анан сайыз экен, И нерде лапша, удон. Бул лапшаны өзүңөр жасайсыңарбы же даяр Жок, келет? даяр келет бизге. Даяр келет. Атайын Япониядан келинген. Жок, келген. ооба. Жакшы, өзгөчө. Бул канча убакытта даяр болот негизинен? Бул даяр болот бир 4,5-5 минутта даяр болот. Суда кайнатылат, ооба. Даяр болот экен, Жакшы. Мисалы ошол пасталарды айтат да, ундан жасалган, анан күрүчтөн жасалган деп. Бул пшеничный ундан жасалган. Ундан жасалган. Ооба. Бизде дагы бар гречевый. Гречкадан жасалган и яичный. Жумурткадан жасалган. Жумурткадан жасалган дагы бар экен. Жакшы, анда жасоонун баштасак, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздерге азыр Япон ашканасында жасалуучу өзгөчө пастаны көрсөтмөкчүбүз. Жасалуу жолун көрсөтөбүз. Эң алгач сковородкага майды куябыз. Ellik 60 gram uyet керек. Жашылча жемиштерин салабыз. Муну жарып этебиз 15-20 секунд. И перечный, устричный деген соус коебуз. Имбирь, чеснок. Бул тамагыбыз даяр болду. Жасалгасына эч нерсе кошулбайт, Эчтеке кошулбайт. Кунжут. Болду. Биздин тамагыбыз. Мен өзгөчөлүгүн байкадым. Италия пастасынан өзгөчөлүгү бул жерде. Сливки кошулбайт экен, Сливки кошулбайт, анан сыр кошулбайт экен, негизгиси. Ооба. Жакшы. Азыр сөзсүз түрдө дамын тартып көрөбүз, урматтуу көрүүчүлөр. Биздин операторубуз жакыныраак тартса, жакыныраактан көрүңүздөрчү, бул сулуулукту дейли. Ооба. Урматтуу көрүүчүлөр, мына Япон пастасы. Азыр татып көрөбүз, дагы дамын айтам. Келиңиз, алыңыз. Алыңыз. Лапша үзүлөт экен. Жакшы.
Bismillah. Çındığında özgöçü, biraz açu, biraz damlı degende. Bu жерде pastanın özgöçü damından çıkargan соус, ondan uy eti desem Uy eti, ооба. Çındığında. Sarımsaktın da damı gelip turат. Дамы. Сөзсүз түрдө урматтуу көрүүчүлөр, Япон ашканасында жасалуучу пастаны сиз дагы татып көрүшүңүз керек экен. Анткени себеби аябай даамдуу жасапсыз. Сизге рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр болсо эң биринчи жасалган суши роллдун даамын татып көрөбүз. Көрөбүз. Кандай жасаптыр экен азыр мен сиздерге айтып берем. Палочка менен окшошподу, урматтуу көрүүчүлөр, азыр мен вилка менен татып көрсөм. Татып көрсөм. Ал соус бар. Соус сөзсүз түрдө, Бул соя соусу. Соя соусу. Келиңиз. Алыңыз. Суши жакты мага негизинен. Буга чейин дагы башка япон ашканаларына башпагы татып көргөм. Бирок силерде жасалгандыгы мындай балыктын туздалган десеңер ошон үчүн бир аз өзгөчө экен да. Негизинен даамдуу сиздерге да сунуштайм, урматтуу көрүүчүлөр, сөзсүз түрдө татып көрүңүздөр. Азыр болсо биз 3-чү рецептти көрсөтөт. Ошондо эмне жасайбыз? Фастфуд. Чизбургер жасайбыз азыр. Тез татым, чизбургер. Чындыгында бүгүнкү күндө жаштар аябай жакшы көргөн тамак Тамагы десе болот, ооба. Эмнелер керектелет? Булочка. Уй эти котлет. Солёный огурец и сыр, чеддер и лист салат. Анан Помидор. помидор, бадыран экен, Ооба. Бул соус эмне деген соус? Бул соус кетчунес, майонез, кетчуп и овощи маринованный. Жакшы маринадталган жер жемиштер Жер кошулат жемиш, экен, Бул жерде кошулмаларын айтып өттүң да, Жигитали. Мына котлет деп калдыңар да? Мына ошол котлет кандай жасалат, эмнелер кошулган бул жерге? Бул жерде 100% эт, Уй уй эти, ооба. Туз, Туз, перец. кара мурч экен. Кара мурч, ооба. Демек буга атайын сухариктер, крупалар кошулбайт Жок, экен. кандай нерсе. 100% эт, мал эти. Жакшы, азыр эми котлетти бышырып алышыбыз керек, Ооба. Бул грилге май койдуңар, Ооба, май коюлду. Туз, кара мурч, ооба. Булочкабыз Biraz katып kaldı, biraz катып калды, ооба. Буга соус Сыйпап чыгат. сыйпап чыгабыз, ооба. Бул чизбургердин даамы ошол соус менен десек. Соус менен, ооба.
даяр. Мунун үстүнө сайып коебуз. Жигитали сиздерге мына 3-чү тамакты сунуштады. Бул тез татым, мына чизбургер. Жасалуу жолун көрдүңүздөр. Чындыгында аябай бат жасалат экен. Анан бардык эле азык-түлүктөр бар болот. Дал ушул ыкма менен сиз дагы үй шартында жасап көрсөңүз болот. Азыр даамын болсо азыр айтабыз, Татып көрөлү. Татып көрүңүз. Чындыгында аябай даамдуу жасапсың. Мага жакты бул жерде котлет өзгөчө даамдуу десем болот да. Анан соусу болсо майонездин даамы келип турат. Ошол эле учурда маринадталган жашыл жемиштердин дагы даамы келип турат. Өзгөчө урматтуу көрүүчүлөр. Сиз дагы мына ушундай даамдуу тамактарды татып көрүүнү кааласаңыз, сөзсүз түрдө шаарыбызда жайгашкан Panda Food кафесине келсеңиз болот. Келип Сизге рахмат айтабыз. Жакшы рецепттериңизди сунуштадыңыз. Албетте биздин көрүүчүлөргө жаккан болсо үйүндө жасап көрөт. Же болбосо бул жака бир келип көрүп, үйдө жасайт. Оңойлоп алдыбы программага тартылган? Мага өтө кыйын болду. Биринчи жолу тартылып атам. Бирок тамак жасаганды бат жасайт экенсиз. Жасайм. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каарманы Жигитали Мурзапазулов, Panda Food кафесинин башкы ашпозчусу. Ишиңизде ийгиликтер болсун. Дайыма эл кызматында жүрүп, ушундай жакшы даамдуу тамактарды сунуштап жүрөңүз. Туура тамактанган адам ооруга аз чалдыгып, бат сакаят деп айтып коюшат. Ошондуктан ар дайым туура витаминдүү азыктар менен азыктаныңыздар. Тамагыңыздар даамдуу болсун.